мен туугандарым же болбосо досторум деп мен бийликке койбойм. Сиз кошулбайсыз, э? Жок, ага кошулбайм. Анткени 30 жылда мына 3 жолу революция болду, да? 3 жолу тең ушул адилетсиздиктин айынан, шайлоолор туура эмес өткөндүн айынан, анан жалаң туугандарды бийликке алып келгендин айынан болду, да? Мен ошон үчүн тарыхтан сабак алдым. Мен ал каталарды кайталабайм деп өзүмө сөз бердим. Бирок бул калп Кыргызстанда азыр үй бүлөлүк коомдук башкаруу. Бул пикир эмес, бул факт. Мына ошонун көптөгөн далилдеринин бири. Кичи ГЭСтер бул өлкөнүн негизги байлыгы болгон суудан эбегейсиз пайда тапкан бизнес. Бирок аны кимдер куруп жатат? Президент Шаант Шөкөт менен ачып жаткан бул станция Рыскул Зулушевго таандык. Ал президент Жапаровдун жана УКМКнын башчысы Ташиевдин жакын досу Курманкул Зулушевдин бир тууган иниси. Зулушевдин ГЭСтеринин баары анын агасы башкы прокурор болгондон кийин курула баштаган. Курулуп бүткөн же курулуп жаткан ГЭСтер Жалал Абадда 3, Ош областында 3. Бирок акчаны кайдан алышкан? Курулушка 9 миллион 300 миң доллар австриялык Райфайзен банк менен Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан насыя алышкан. Российский фонд развития вложил 3,8 миллионов долларов в реализацию этого проекта. Спустя 12 месяцев строительства станция полностью готова, и сегодня президент Кыргызской республики, уважаемый Садыр Нурбек Жапаров, дал старт работе гидроэлектростанции. Тажрыйбасы жок жаңы компания кантип миллиондогон доллар насыя ала алды? Жогу мамлекеттик кепилдик. Жакында эле депутат Дастан Бекешев андай кепилдиктер кимдерге жана кантип берилип жатканын ачыктады. Жибек Курманбековна, компании Салих Ико мы сколько ВТО даем гарантии? На какую сумму? 5 миллионов Бул долларов. жерде экиге бөлүнүп атат. Бирөөсү сом менен, бирөөсү А продуктусунун сом менен, Б продуктусунун акча доллар. 5 миллионов долларов мы даем Салих Ико гарантию. А под какой процент они берут? Салих Ико бизде эки продукт менен алып атат. Сомумду болсо КПК продуктусу менен алып атат 6% менен. Долларды болсо бул коммерческий процент менен 8% менен алып атат. 6% менен. Хорошо. А кто вот учредитель Салих Ико компании? Фамилию можете назвать? Салих Иконун жетекчиси мен Сыргабаев Батырбек Токтогулович. Хорошо. А биздин транспорт министринин фамилиясы кандай? Сыргабаев? Да, полностью фамилию, имя, отчество. Сыргабаев Абсатар Токтогулович. Все, вопросов нет. Мына схема ушинтип иштейт. Түз эфирде бүт схема ачыкка чыгып жатат. Мамлекет министрлердин туугандарынын компаниялары үчүн кепил болуп берет. А Зулушевдин компаниясы үчүн ким кепил болду? Бийлик бул маалыматты ушул күнгө чейин жашырып келет. Бийликтеги досунун жеке компаниясы мамлекеттик кепилдик алат. Бул кепилдик менен ал банктан миллиондогон доллар насыяны оңой эле алат. Пайдасы чөнтөккө, ал эми карызы кокус бир нерсе болсо мамлекетке. Буларга мунун эмнеге кереги бар? Эбегейсиз пайда. Мамлекет электр энергиясын аймактагы эң жогорку тариф 4 сом 42 тыйын менен сатып алат. Мындай баа менен станция 6-8 жылда өзүн актайт. Андан кийин таза пайда ээсинин чөнтөгүнө түшүп турат. Бирок бул схеманын толук көрүнүшү эмес, бул берилгендиги үчүн акы. 2013 жылы сот Курманкул Зулушев бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталган Жапаров менен Ташиевди актап жиберген. Соттолушулар ушунча отуруп түшүнүп атат. Кандай чечим кабылдар жыйынтыкка келиш үчүн бизге убакыт керек. Мына түшүндүгөндө чечим алып бизден даярдаш керек. Ошого сурап атат, 4 долларда. Ошонун үчүн бараңыздар. Биз акыркы сөздү жылдырабыз 24-үнө саат. Ошол үчүн ал кызматтан алынган, бирок алар бийликке келери менен Зулушев дароо башкы прокурордун креслосуна отурду. Курманкул Зулушев назначен генеральным прокурором. Указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров.
Кызматка кызмат деген ушул ал эми инисинин бизнеси бул ага кошумча бонус болсо керек. Ташиевдин үй бүлөсү да бул схемада жөн жерден катышкан эмес. УКМК башчысынын уулу Темирлан Ташиев Зулушевдин бизнес өнөктөшү болгон. Ал эми инисинин баласы прокуратурага кызматка орношкон. Бул бир эле мисал эмес, бул система. Дал ушундай эле схема менен президенттин досунун уулу Азат Бурханов да өз гэстерин куруп жатат. Ал тууралуу биз мурда айтып бергенбиз. Минюстан карай койсок, 7 миллион 800 000 доллардын жарымын тапкан Бурханов Азат Арзыбекович чыкты. Бул президенттин досунун баласы экенин далил. Зулушевтердин үй бүлөсүнүн гээси бул жөн гана бизнес долбоор эмес. Бул Кыргызстандагы бийлик кантип иштээрин ачык мисалы. Саясий берилгендик кантип миллиондогон долларга айланарынын далили. Өлкөнүн негизги байлыгы анын дарыялары менен энергиясы кантип бир ууч үй бүлөнүнүн менчигине айланып жатканын көрсөтүп турат. Алар муну өлкөнү өнүктүрүү деп жатышат. Чындыгында болсо бул биздин эсебизден алардын чөнтөгүн өнүктүрүү. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым, кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.